Талгарбеков Бекболот Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси 42-беренесинин 2-бөлүгү 36-беренеси 326-беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылсын. Жана ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Карашев Алы Азимович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси 42-беренесинин 2-бөлүгү 36-беренеси 326-беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жазоодо күнөөлүү деп табылсын. Жана ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Узакбаев Эмилбек Узакбаевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси 42-беренесинин 2-бөлүгү 36-беренеси 326-беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жазоодо күнөөлүү деп табылсын. Жана ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Асанов Курсан Сатарович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси 42-беренесинин 2-бөлүгү 36-беренеси 326-беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылсын. Жана ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Дыйканбаев Курманбек Сапарович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси 42-беренесинин 2-бөлүгү 36-беренеси 326-беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылсын. Жана ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67-беренесине ылайык жазаны жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөсүн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 80-беренесинин 5-бөлүгүнүн негизинде өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоо мөөнөтү камактагы 1 күн эркиндигинен ажыратуунун 2 күн деген эсеп менен эсептелсин. Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө мөөнөтү Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмил Узакбаевич, Асанов Турсан Сатарович жана Дыйканбаев Курманбек Сапаровичке 2026 жылдын 11 февралынан тартып эсептелсин. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82-беренесинин негизинде айыпталуучуларга жалпы 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонсун. Пробациялык көзөмөл колдонуу аркылуу белгиленген эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотулсун. Белгилеген пробациялык мөөнөттүн ичинде Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Тургунбек уулу Нурланбек, Золушев Курманбек Токтаралиевич, Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмилбек Узакбаевич, Асанов Турсан Сатарович жана Дыйканбаев Курманбек Сапаровичке соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органы келүү, өлкөнүн чегинен чыкпоо, пробация органынан жашаган жери, иши же окуусу жөнүндө, ошондой эле алар өзгөргөндүгү тууралуу кабарлоо, каттоо жана профилактикалык маектешүүгө катышуу үчүн айына 2 жолу пробация органдарына келүү талаптары жүктөлсүн. Пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүн эсептеп чыгаруу соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып башталсын. Пробациялык көзөмөл